Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү тарбиялык саатыбызды баштасак, бүгүнкү өтө турган темабыз балдар. Тамекинин зыяндуулугу. Анда балдар, сабагыбызды баштасак. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты тамекинин тарыхы жана тамекинин ден соолукка тийгизген таасири жөнүндө кеңири түшүнөсүңөр. Сергек жашоого болгон көнүмүңөрдү калыптандырасыңар. Ар кандай жаман адаттан улак болууга тарбияланасыңар. Окуучулар, тамеки чегүү ден соолукка абдан зыян. Силер билесиңерби балдар, тамеки кандайча пайда болгон? Келгиле биз ага токтолсок. Америка ачылганга чейин Европа тамеки жөнүндө билген эмес. Жан Ника 1560-жылы Лиссабон сарайынын алдындагы француз королевасы Екатерина Медичиге баш ооруну басаңдатуучу касиети бар тамекинин жалбырактарын алып келет. Каттуу баш оорудан жабыркаган королева жана анын уулу Франциск белекти абдан кубануу менен алат. Алар кереметтүү таасири бар өсүмдүктөрдүн жалбырагынын талкаланган күл майдачасын жытташат. Жана көп убакыт өтпөй бул окуя Парижге, андан соң бүткүл Францияга жана башка өлкөлөргө тарап кетет. Демек балдар, тамеки ушундайча пайда болуп тарай баштайт. Тамекинин тарашына эмне себеп болгондугун дагы билип алсак балар. Тамекинин тутумунда никотин өпкө аркылуу канга жетип, мээнин кан тамырларын кыска мөөнөткө кеңейтип, канааттангандыкты жана жан сергиткендикти пайда кылат. Адам бир саамга коолгой түшөт, аны улам кайталагысы келет. Ошентип отуруп, көз каранды болуп көнүп калат. Бирок никотин күчтүү, адам денесинин адан жабыркабаган бир дагы мүчөсү болбойт. Тамекинин зыяндуулугун цифралар менен дагы карап өтсөк, дүйнөдө ар бир 10 секунд сайын тамекиден бир адам өлөт. Тамеки тартуучулардын 10% рактан көз жумат. Бир тамеки 5-15 мүнөт. Ар күндө 20 сигарет тартуу 15 жылга өмүрдү кыскартуу дегенди түшүндүрөт. Тамеки тартуудан пайда болгон гангрена оорусунан 90% бутту кесилет. Кыргызстанда 60% эркектер, 30% аялдар тамеки тартаары белгилүү болду. Тамекинин курамындагы улуу заттар. Тамекинин тутумунда 12 миңге жакын түрдүү заттар, 4 миңге жакын химиялык кошулмалар бар. Алар ацетон, мышьяк, формальдегид, метанол, фенол жана башка. Алар 196 уулуу, ал эми 14 наркотикалык заттар бар. Мисалы балдар, толуол сырлар менен боекторду суюлтуучу химиялык зат. Мышьяк зыянкечтер менен күрөшүүчү химиялык затты жасоодо колдонулат. Демек балдар, тамекинин курамындагы уулуу заттардан абдан сактануу керек. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму эскертет. Жер шарында ар бир 10 секундта бир адам өлүп турат. Жылына 3 миллионго жетет. Тамеки экономикага жыл сайын зыянын келтирип турат. Тамеки чегүү жүрөк кан тамыр системасынын, дем алуу жана тамак сиңирүү органдарынын ооруларынын, коркунучтуу шишиктерди пайда болуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатат. Демек, абдан эле бизге зыян алып келет. Кош бойлуу мезгилинде тамеки чегүү түйүлдүктүн өсүшүнө тескери таасирин көрсөтөт. Тамеки тарткан адамдын жанында отурган адамга дагы тамеки чоң зыянын келтирет. Балдар, биз билишибиз керек, тамекиден улам организмдин уулануусу эрте картаюуга алып келет. Бойдо бар кезде тамеки тартуу балдардын ара болуп төрөсүн пайда кылат. Беттин терисине дегеле денеги бырыш эрте түшүрөт. Коңурукту, сөөктө морттукту пайда кылат. Тамеки чегүүчү өзү курактагылардан 10-20 жыл эсе мурун каза болот. Тамеки чегүү өзүнө гана эмес, анын менен бирге тамекинин түтүнү менен дем алгандар үчүн дагы зыяндуу. Айрыкча тамеки чегилген үйдө балдардын болушу коркунучтуу.
Демек балдар, биз бүгүн тамекинин зыяндуулугу тууралуу кеп кылдык. Келгиле балдар, кластер түзүп көрсөк. Колдорду, тиштерди саргайтат тамеки, беттерди бырыш түшүрөт, абаны булгайт, жагымсыз жыттанат, акчаны коротот, өпкөнү чиритет жана ракка алып келет. Балдар, биз бүгүнкү сабакка түшүнгөн болсок, анда балдар азаматсыңар балдар. Демек балдар, биз бүгүн тамекинин зыяндуулугу тууралуу кеп кылдык. Саламатта калгыла балдар.